Эртең 12-13 март күндөрү Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келүүсү күтүлүүдө. Анын алкагында чек ара боюнча келишимге кол коюлат. Рахмон мамлекет башчысы Садыр Жапаровдон сырткары Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу жана министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев менен жолугаары пландаштырылган. Буга байланыштуу бул күндөрү Борбор калаадагы мектептер, бала бакчалар менчик түрүнө карабастан баары аралыктан онлайн иштөөгө өтөт. Ошондой эле кесиптик, орто, жогорку окуу жайлар жана кошумча окуу курстары да убактылуу ушундай эле режимде иштешет. Сабактар электрондук каражаттар жана платформалар аркылуу жүргүзүлөт. Бүгүн биз ошондой тапшырма алдык. 12 мартта, 12-13 март деп атабыз, бирок биз Бишкек шаарында Тажик Республикасынын президенти Эмомали Рахмондун келишине байланыштуу Кыргызстанга ошо Бишкек шаарында жайгашкан бардык орто кесиптик, жогорку кесиптик окуу жайлардын студенттери, жогорку кесиптик ошол окуу жайлар онлайнга окууга чыгып атышат. 12 март гана күнү, 13 марттан баштап кадимкидей эле окуп башташат. Андан сырткары Бишкектеги жана Чүй облусундагы бир катар көчөлөрдө унаа кыймылына чектөө киргизилип, айрым унаа жолдору жабылып, жол кайгуул кызматкерлери тарабынан көзөмөлгө алынат. Бишкек шаары жана Чүй облусунун айрым көчөлөрүнө автоунаалардын жүрүү кыймылына маал менен чектөөлөр киргизилип турат. Алар Манас эл аралык аэропорту жолу, Бишкек шаарынын чегине чейинки бөлүгү, Фучик көчөсү Бишкек шаарынын чегинен тартып Чүй проспектине чейинки бөлүгү, Чүй проспектиси Фучик көчөсүнө тартып чыгышты карай Манас проспектине чейинки бөлүгү, Манас жана Чыңгыз Айтматов көчөлөрү түштүктү карай жогору, Ала Арча мамлекеттик резиденциясына чейинки бөлүктөрү, ошондой эле Ала Арча мамлекеттик резиденциясынан тартып Ата Бейит мемориалдык комплексине чейинки жолдорго убактылуу чектөөлөр киргизилип турат. Бул мамлекеттик маанидеги иш-чара болуп жаткандыктан жогорудагы көрсөтүлгөн жолдордун жээктерине унааларды калтырбастан, ошондой эле зарылчылык болбосо оор жүк ташуучу унааларды чоң жолдорго чыкпай турууну өтүнөбүз. Ал эми бул иш сапардын алкагында президент Садыр Жапаров менен Тажикстан Республикасынын башчысы Эмомали Рахмондун биргелешкен билдирүүсүн кабыл алуу, Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда мамлекеттик чек ара жөнүндө келишимге жана башка эки тараптуу документтерге кол коюу пландаштырылган. Алдыда бул маселе боюнча мамлекет башчылар кол коюп бекитип, эки өлкөнүн парламенттери ратификацияласа, башка эки тараптуу кызматташтыкка кенен жол ачылып, чек ара сызыктарынын такталышы эки тараптуу алакага өбөлгө түзүлөт, дейт эксперттер. Чек ара маселесинин чечилиши эки мамлекеттин ортосундагы кызматташтыкка кенен жол ачат. Эң эле керектүү иш бүттү деп эсептеймин. Алдыда мамлекет башчылары кол коюп бекитип, эки өлкөнүн парламенттери ратификацияласа, башка эки тараптуу кызматташтыкка кенен жол ачылат деп эсептеш керек. Чек ара маселеси чечилгенде эки мамлекеттин ортосундагы бардык багыттагы иштер алдыга тез жылат. Анткени чек ара маселесинин чечилиши табиятында эле башка мамилелер менен тыгыз байланышып турат. Ошондуктан эми кайра эки өлкө ортосундагы жакшы мамилелер калыбына келет деп ишенишибиз керек. Биринчиден, Кыргыз-Тажик чек арасынын чечүүнү биз Баткен облусунун тынчтыгы, стабилдүүлүгү жана коопсуздук маселеси катары карашыбыз керек. Ага олай эле баңгизат ташуу, эл аралык терроризм, экстремизм маселелери да коркунуч туудуруп келгендиги белгилүү. Эми чек аранын такталышы менен аларга бөгөт коюлуп, Кыргызстан үчүн, Борбор Азия, Атүгүл Евразия чөлкөмү үчүн коопсуздук камсыздалат. Юридикалык жактан эки өлкөнүн чек ара маселесинин чечилиши менен эки мамлекетке тынчтыкты жана стабилдүүлүктүн кепилдиги орнотулду десек болот. Белгилей кетсек, бул чек ара чырынан бери Эмомали Рахмондун Кыргызстанга биринчи сапары болот. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы алака 2021 жылдын апрель айында чек арада болгон кандуу окуядан кийин солгундаган. Мындан улам Кыргызстан Тажикстан менен чек арасын бир тараптуу жапканы белгилүү. Нурзат Көчөмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, Регион, Бишкек.